Kudayım buyursa bizdin Karapayım'dın ünü biйлик öküllerine jetsin. Biйлик ökülleri tuura jagынан чечип бериңиздер. Biz sizlerge bardыгыбыз кайрылабыз. Суранабыз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биздин үнүбүздү угуп коюңуздар. İşenemiz. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Биздин сиздерге кайрылып аткан себебибиз мына ушул жерде турган жалпы ушул Карапайым калк, могул армян, абхаз машинелерди баалары 14-15 миң доллардан кылып алганбыз. Алып, эптеп үй бүлөбүздү багып, кредит төлөп, эптеп оокатыбызды кылып атсак, бүгүнкү күндө ушул армян, абхаз номерлердин баарына запрет кылып, жолдон гаишниктер камап машинелерибизди, айлабызды алты кетирип атат. Биз эми үй бүлөбүздү бул машинени тартып алсаңар, үй бүлөбүздү кантип багабыз, кредиттерибизди кантип төлөйбүз? Мына ушул жерде турган ар бир кишинин 1-2 миллиондон кредиттери бар. Ошонун баарын ким түшүнөт бизди? Банктар бизди түшүнүп, ошол кредитибизди кечип бере турган болсо, макул алып кеткиле ушул машинелерибизди. Эгерде ушулар керек болуп атса. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул Карапайым элдин үнүн угуп, ушул биздин маселелерибизди туура жагынан чечип берсеңиздер, аябай ыраазы болот элек. Бардыгыбыз Карапайым эле үй бүлөбүздү ушул жерден жан багып аткан адамдарбыз. Кытышаевич, сизге да лично сизге да кайрылуу мындагы Садыр Нуркожоевич, сиздерге, сиздердин чечимиңиздер менен гана чечиле турган нерсе бул. Ошол нерсени элдин пользасына жана элдин пайдасына чечип бериңиздер. Биз суранабыз, Ош областынын тургундарыбыз биз. Буну айта кетсек, эми 2 күндөн бери ушул Стайкада машинабыз турат. Ушуну батыраак жана талкуу кылып, ушул нерсени жакшы карап, серьезный карап, ушул нерсени чечип бериңиздер. Общий мен өзүм атыман жана ушул Ош областынын атынан жана ушул эл, ушул элдин атынан ушул эл не десе ошол. Депутат Жанар Акаевка да кайрылабыз да. Жанар Акаевдин ушу өтө чечкиндүү сүйлөдү, кече Армения, Абхазия тууралуу сүйлөдү да. Ушуну чечип бериңиздер, өтө суранабыз сиздерден. Эми полный бал элдерден тартпой, ошо айларды тартпой. Такси кылышат бешерлер бар деген түбүшүктөр бар, өздөрүнүн түшүнтүп алган. Башкалар бар, кантип багышат дейт. Эң аз эле дегенде 4-5 балдары бар. Туура, келер. Жалганбы? Сен канча балаң бар мисалы үчүн? Сизде канча балаңыз бар? Көрдүңүз мына kel. Азыр эми балдарынан кыйын абылда убакта. Шаарда күн боюнча жашаш кыйын азыр. Кыш келип калды.